келиңиз Жанар эже, өзүңүздүн жаныңызда микрофонду колго алыңыз. Сизге суроо, мына көбүнчө чындыгында ушул төрөт үйүнөн баш тартышат эмеспи? Төрөт үйүнө таштап кетишет балдарды. Мындай учурда ушул алгач ушул никесиз төрөлгөн балдардын энелеринин жаш курактарын билеличи, канча курактагылар көбүнчө? Жаш курактарына токтолуп кетсек, азыр төрөт үйлөрүнө келип балдарынан баш тарткан жаш курактар бул көбүнчө 20-24 жашка чейинки кыз келиндер, ушу бир 40% түзөт деп айтсам жаңылышпайм. Көбүнчө ушул 20-24 жаштагы кыз келиндер көбүнчө отказ кылышат балдарынан. Келгенде алар менен мындай маек куруп, эмне себептен мындай жолго барып аткандарын сурап көрөсүздөрбү? Көбүнчө эмнени алар айтышат? Албетте алар келгенде эле өздөрүнүн ушу баладан баш тарткан оюн айтып бизге билдиришет. Анан биз анын жөн жайын сурап тактаганга аракет кылабыз. Эми токтоло кетсек, бул көпчүлүк учурда бул себеп бул көп кыздардын турмушка чыкпай, жана айтып кеткендей никесиз төрөлүп аткан балдар болуп атпайбы? Никеси жок болуп, ошондайынан бизде Кыргызда менталитет деген бар. Көп кыздар жашырып төрөп, жана туугандардын ата-энесинен жашырып, ошол төрөп анан баладан баш тартканга мажбур болуп атканын байкаштырабыз да.